Тазабек Икрамов кофе и точка деген казино иштеп жатканын айтып, аны жабууну талап кылууда. Бүгүн 18 апрелдеги жогорку кеңештин жыйынында депутат Тазабек Икрамов Бишкекте кофе и точка деген аталыштагы кумарканалар иштеп жатканын айтып чыкты. Эл өкүлү ага бир катар жарандар кайрылганын, тамактануу жайынын атын жамынып, кумар оюндары ойнотулган жайларга акчасын оттургандар көп экенин билдирди. Бүгүнкү күндө кофе и точка деген казино иштеп жатыптыр. Ага акчасын оттургандар көп. Укук коргоо органдары текшерип жаап атат дейбиз, бирок андай эмес экен. Үйүнө чейин күрөөгө коюп, оттуруп жибергендер бар экен. Ушул жайды кимдер иштетет? Аты жөнүн тактап, ушул жерде угушубуз керек болуп калды. Мыйзамсыз иштеп жаткан казинолорду тез аранын ичинде жабыш керек, деди Икрамов. Маалымат Блак, Супер KG. Бүгүнкү күнү бир топ деген жаран кайрылуу жасап, эч кандай бир жыйынтыкка чыга албай атабыз дейт. Себеби кофе и точка деген бүгүнкү күнү казинолор иштеп атыптыр да. Бир туугандары ошол жерге акчасын уттургандар, өздөрү акчасын уттургандар өтө көп. Абдан ушул маселе бүгүнкү күнү бир уктум, эки уктум, бирок эч токтобой атат да бул маселечи. Ушуну укук коргоо органдары текшерип атат, жабып атат дейбиз, бирок бул нерсе андай эмес экен да. Бүгүнкү күнү акчасын уттуруп, жумуш жок малда дагы иштеп аткандар үйлөрүнө чейин уттурган. Залогко коюп, бир топ маселелер жаралып атыптыр да. Ушул маселени протокол тапшырма бериш керек. Нурбек Өмүрбекович, ушуга протокол тапшырма берип, ушунун жыйынтыгы менен канча ошону иштеткен адамдарды фамилия атына чейин алып келип бул жерге кандай жоопко тартылганы боюнча ушул жерден угушубуз керек болуп калды да. Себеби бул маселе абдан көбөйүптүр. Бишкекте Пакистан менен Бангладештин 37 жараны милицияга жеткирилди. Кыргызстандын миграциялык мыйзамдарынын талаптарын таткарбаган чет өлкөлүк 37 жаран Ички иштер министрлигинин имаратына жеткирилди. Аларга зарыл болгон иш-чаралар жүргүзүлдү деп билдирди Ички иштер министрлигинен. Текшерүү иштеринин 16 апрелде Ички иштер министрлигинин экстремизмге жана мыйзамсыз миграцияга каршы аракеттенүү боюнча кызматынын жаңы улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин кызматкерлери жүргүзгөн. Аларга карата Кыргыз Республикасынын укуктук бузуулар жөнүндө кодексинин 431-беренесинин 1-бөлүгү чет өлкөлүк жарандардын Кыргыз Республикасында белгиленген жүрүү тартибине же эмгек ишин жүзөгө ашыруу же транзиттик өтүү эрежелерин бузуу менен административдик протоколдор түзүлдү. Милицияга жеткирилгендердин ичинен 14 жаран Пакистандан, 23 жаран Бангладештен келген. Учурдаларды чакырган тараптар аныкталып жатат. Маалымат Блак, Баракелде. Кыргызстанда TikTok иштебей калды. Социалдык тармак көпчүлүк колдонуучуларда ачылбай жатат. Бүгүн 18. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Бүгүн 18 апрелге караган түнү Кыргызстанда TikTok социалдык тармагы бөлгөттөлдү. Саат 00:00дон баштап айрым абоненттерде аталган социалдык тармак иштебей калды. 2023 жылдын август айында Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясат министрлиги аталган социалдык тармактын контентинде мониторинг жүргүзүп, TikTok платформасын колдонууда балдардын ден соолугуна жана өнүгүүсүнө зыян келтирүүчү маалыматты чектөөлөр жана курактык категорияларды контролдоо функциялары киргизилбей жатканын аныктаган. Буга байланыштуу аталган платформанын иши токтотуу тууралуу чечим санариптик өнүктүрүү министрлигине жөнөтүлгөн. Маалымат Блак, аралаш маалыматтар. Отурганга моралдык укугу жок. Айгүл Айдарова Ички иштер министри Улан Ниязовду кызматтан алууну талап кылды. Ал мындай өтүнүч менен башкы прокуратура менен УКМКга кайрылды. Депутат министрликке башаламандык көбөйүп кеткенин айтууда. Биздин милиция мамлекеттин жүзү болбой калды. Бизге жакшы башкаруучу керек. Министрдин азыр отурганга моралдык укугу жок, кызматкерлери менен иштебей жатат. Кечке бизнес менен убара. Урматтуу президент Садыр Нуркожоевич, ушул кишинин ордун карап коюңузчу, сураныш, деди Айдарова. Маалымат Блак, Спутник, Кыргызстан. Биздин ички иштер башкармалыгыбыздын башчысы
өзүнүн бизнестери менен алек, биздин кызматкерлер менен алектенбейт, аларга камкор көрбөйт. Азыркы кезде отурганга да моралдык укугу жок ошол министрдин. Себеби кече 27 март күнү атасына болушкан бала боюнча элди алдап койду да. Эл эчтеке түшүнбөйт да алдап койду, же депутаттар түшүнбөйт да алдадыбы. Жалал АБ башчысыны ары бери орун алмаштырып койду. Орун алмашуу менен бул жазага киреби? Албетте кирбейт. Спецназ боюнча эмне кылды? Алар токмоктоду, урду, сабады. Эмне үчүн андай болуп атат тартипсиздик? Себеби биздин министрдин башкармалыгы, башчысы министрибиз өзү ошо кызматкерлер менен иштебей жатат. Кечки бизнес менен убара, же 5-6 машинаны алып келип туруп, кызматкерлерди алдап коюу менен убара. Мен суранып кетет элем, урматтуу биздин президент Садыр Нуркожоевич, ушул кишинин ордун карап коюңузчу, сураныч. Моралдык укугу жок отурганга. Бостеридеги жигиттин өлүмү сот күнөөлүүлөргө карата чечим чыгарды. Ысык Көл райондук соту 2023-жылдын жай айында Бостериде сабалып каза болгон 23 жаштагы жигиттин кылмыш ишин кароону аяктап, сотко төрагалык кылуучу өкүмдү жарыялады. Бул факты боюнча 4 адам кармалган. Сот иштин бардык жагдайларын карап чыгып, кармалган 4-өөнү тең күнөөлүү деп таап, 4-өөнү тең 15 жылга эркинен ажыратты. Эске салсак, 6 августка караган түнү Ысык Көлдүн Бостери айылында топ балдар арасындагы мушташтан улам 23 жаштагы жигит каза тапканы тууралуу маалымат чыккан. Маркумдун агасы видео аркылуу коомчулукка кайрылып, иниси 7-8 бала сабап өлтүрүп коюшканын билдирген. Ошондой эле ал тергөөчүлөр ишке көңүл кош мамиле жасап, анын өлүмүнө эпилепсия оорусу себеп болгон деген таянак чыгарып коюшканын айтып чыккан. Ал эми милиция алгачкы кароодо каза тапкан жигиттин денесинен эч кандай урт торкмоктун белгилери байкалбаганын билдирген. Аталган окуя коомчулукта чуу жаратып, ишти президент Садыр Жапаров жеке көзөмөлүнө алганы кабарланган. Маалымат Блак, Супер KJ. Камчыбек Ташиев Жалал Абадта чегарачыларга жаңы батирлердин ачкычын тапшырды. 17 апрелде УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев Шамалды Сай шаарында жайгашкан чегара кызматынын Жалал Абад облустук башкармалыгындагы чегарачыларына 67 батирлүү жаңы үйдү пайдаланууга берди. Бул тууралуу УКМКдан билдирди. Камчыбек Ташиев кызматкерлерге көп кабаттуу турак жайдын ачкычтарын тапшырып, аларды үйлүү болушу менен куттуктады. Мамлекетибизде президентибиздин тапшырмасы менен ушул сыяктуу курулуштар аскерлердин жашоо шартын, материалдык, техникалык базаларын чыңдоо аракеттери менен мындан ары да кызууланат. Ошол эле учурда аскерлерге коюлган талаптар дагы күчөтүлөт. Өз милдеттериңерди так жана берилгендик менен аткарышыңар керек деди ал. Батирлердин бир бөлүгү өлкөнүн күч түзүмдөрүнүн, укук коргоо органдарынын жана башка мекемелердин кызматкерлери үчүн бөлүнгөн. Мындан тышкары аталган башкармалыктын толугу менен оңдоп түзүүдөн өткөрүлгөн имараты да ачылды. Анда кызмат үчүн зарыл болгон бардык заманбап шарттар түзүлгөн. Ошондой эле чегарачылар үчүн алынган 25 жаңы тайынды аскердик техникалар берилди. Заманбап үлгүдөгү унаалар өлкөнүн түштүк аймагындагы чегара бөлүктөрүнө таратылууда. Ачылыш аземинин жүрүшүндө Баткен окуяларында каза болгон аскерлер үчүн Куран окулуп, алардын эстеликтерине гүл коюлганы кошумчаланды. Маалымат Блак, Супер KJ. Садыр Жапаров Улуттук Манас театрынын жаңы имаратын ачты. 18 апрелде Бишкек шаарында президент Садыр Жапаровдун катышуусунда Кыргыз Улуттук Манас театрынын жаңы имаратынын ачылышы болду. Иш-чарага УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев, Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясат министри Алтынбек Максутов, башкы прокурор Курманкул Зулошев, министрлер кабинетинин төрагасынын ордун басары Эдил Байсалов, Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев, Роза Айтматова, Манасчы Рыспайсагов, театрдын жетекчилиги жана маданият ишмерлери, манасчы акындар катышты. Театрдын ачылышы төкмө акындардын айтышы жана Манас эпосунан үзүндү көрсөтүү менен башталды. Садыр Жапаров өз сөзүндө Манас эпосу ата-бабадан калган мурас гана эмес, кыргыздар сактоого тийиш болгон урпактарга берилүүчү дагы мурас экенин белгиледи. Манас улуттук театрын түзүү чечими мындан 3 жыл мурун башталган. Мында эми 1 жыл мурун башталган театрдын курулушу бүгүн ийгиликтүү аяктады, деди ал. Садыр Жапаров театрдын жаңы имаратын манасчыларга, акындарга, дастанчыларга шарт түзүп жатканын белгиледи. Президент театрдын жетекчиси Азиз Баймырза уулуна даңк орденин, Манасчы Рыспайсаковго эл артисти наамын жана бир катар маданият ишмерлерине ардак грамоталарды тапшырды. Андан соң Садыр Жапаров театрдын жаңы имараты менен таанышып, анда өлкө жетекчилигине жана көрүүчүлөргө концерттик программа тартууланды.
Маданият министри Алтынбек Максутов жаңы имараттын ачылышы бул башталышы гана экенин билдирди. Театрдын жаңы имараты манасчыларыбызга, дастанчыларыбызга, акындарыбызга эң сонун шарттарды түзүп берет. Бул башталышы гана, анткени театрга 3 гектар 8 соттук аянт бөлүнгөн. Бул жерде 3000 орунду жаңы имараттарды куруу пландалууда, деди ал. Максутов учурда театрда 120 манасчы, акын, дастанчы эмгектенерин кошумчалады. Маалымат булак Баракелде. Маркум Элмирбек Иманалиевке Кыргыз Республикасынын баатыры намы берилди. Маркум Элмирбек Иманалиевке Кыргыз Республикасынын баатыры намы берилди. Бул туурасында бүгүн 18 апрелде Кыргыз улуттук Манас театрынын ачылыш аземинде белгилүү болду. Сыйлык берүү боюнча токтомго коюлганын президент Садыр Жапаров билдирди. Жумрай журтка таанымал актаңда якын обончу Элмирбек Иманалиев көзү тирүү болгондо быйыл 46 жашка чыкмак. Ал 2020 жылы 20 апрелде оорудан улам 42 жашында көз жумган. Акын 1978 жылы 17 январда Токтогул районунун Өзгөрүш айылында жарыкка келген. Ал көп кырдуу талант эле, төкмө акын, жазма акын, обончу, аткаруучу, дастанчы, манасчы болгон.